Сабакты баштай беребиз балдар. Анда ким кирген эмес болсо, бул сабагыбызды запись кылып, ошол записти видеосун жөнөтүп коебуз. Демек, бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили 10 класстар үчүн. Менин аты жөнүм Сүйүнова Айкөкүл Абдыкарына. Дагы бир жолу айтып коеюн силерге. Так, эгерде кимде микрофон иштебей аткан болсо, жандырып алгыла балдар. Zoom'га киргениңерде, Zoom'дун биринчи бетинде, биринчи страницасында выключить микрофон деген бар. Ошону жандырып койгула, ошондо звук угулат. Азыр менимче Аиша Шировада звук угулбай атат. Акбаралиев Азиз менен Адина уланып атат экен. Так, сабагыбызды баштай беребиз. Кимдер катышып аткан болсо, ошолор активдүү боло беребиз балдар. Демек, биздин бүгүнкү темабыз балдар, үй бүлөдөгү тарбия деген биздин кептик темабыз. Ал эми биздин грамматикалык темабыз болсо, атама сүйлөм, назывное предложение. Силердин эне тилиңердеги, орус тилиндеги. Так, бүгүнкү сабакта биз эмнелерге жетишибиз керек, эмнелерди үйрөнөт экенбиз. Үй бүлө жана тарбия жөнүндө маектешебиз силер менен. Атама сүйлөмдү оозеки жана жазма кепте орундуу колдоно алууга жетишебиз. Ошондой эле үй бүлөдөгү тарбиянын биз үчүн өтө маанилүү экендигин түшүнүүгө аракет кылабыз. Балдар, үй бүлө. Бул сөздү укканда ар бир адамдын эсине ар түрдүү нерсе келиши мүмкүн. Силер ойлоп көргүлөчү, өзүңөргө ошол үй бүлө деген сөздү эстегенде эсиңерге биринчи эмне түшөт? Ошол эстеген нерсеңерди, ошол ассоциацияңарды SMS чат аркылуу жазсаңар болот. Же болбосо микрофонду жандырып, азчылык элебиз, оозеки эле айтсаңар болот. Эмнени силер эстейсиңер биринчи үй бүлө дегенде? Жооп барбы? Тартынбайбыз балдар. Ошол мектепте кандай сабак өтсөк, партада кантип отурсак, ошол сыяктуу эле мындай жандуу сабак өтө беребиз. Шакирова, угуп атасыңбы? Да. Аха. Үй бүлө дегенде биринчи ненесине келтиресиң, сен айтып көрчү кана. Менин ата энем эс келет. Жана сестренка менин братишкам. Сиңдим жана иним эсиме келет дейт. Жакшы. Дагы кимде? Нураида. Сенин эмне эсиңе келет биринчи үй бүлө дегенде? Бул кандайдыр бир сезим болушу мүмкүн. Үй бүлө дегенде менин оюма биздин үйүбүз жана ичинде биз баарыбыз бири-бирибиз менен тамактанып, сүйлөшүп отурганыбыз келет. Өзүбүздүн ойлорубуз менен бөлүшүп, өзүбүздүн мындайча айтканда бири-бирибизди жакшы көрүүбүздү айтып, ошондой келет. Жакшы. Туура. Үй бүлө дегенде ар бир адам түрдүүчө нерсе эсине келет. Бир апасын, бир атасын, бир тууганын, кимдир бирөө мээримди сезет, кимдир бирөө эң жакын адамдарды сезет экен. Демек, үй бүлө бул балдар кичинекей мамлекет. Ошол биздин мамлекетибиздеги эң кичине мамлекет. Ар бир мамлекеттин өзүнүн эрежелери бар. Ар бир мамлекет ошол үй бүлөнүн өзүнүн ким кайсы милдет аткарат, ким кимди угуш керек, ким эмне иш аткарат, мунун бардыгынын өзүнүн эреже, жоболору бар. Албетте балдар, биздин бардыгыбыз ушул үй бүлөдө жаралабыз, коомго аралашабыз, инсан болуп жетишебиз. Жашоодогу эң маанилүү нерселерди ошол үй бүлөбүздөн үйрөнөбүз. Тарбиянын өзөгүн, негизгисин биз ата энебизден, анан бир туугандарыбыздан алабыз. Эстеп көргүлө, мына силер кичинекей кезиңерде эмнелерди үйрөнгөнүңөрдү. Тамактанган, сүйлөгөн, жакшы көргөн, ошо кыскасы, ошо майда барат нерселерден баштап, ошо чоң нерселерге чейин бардыгын биз ошол үй бүлөбүздөн, ата энебизден, бул дүйнөдөгү эң жакын адамдарыбыздан үйрөнөт экенбиз. Эми балдар, сөз куроо деген оюнду ойноп көрөбүз. Азыр бизде азчылык болуп атат, бирок мүмкүн болушунча активдүү катышканга аракет кылабыз. Бирден сүйлөм кошуп барабыз. Бул биздин эс тутумубузду дагы жакшыртышы мүмкүн. Анан кыргыз тилинде таза, туура сүйлөй алуубузду өнүктүрөт. Мисалы үчүн, биринчи окуучу үй бүлө деген сөздү айтты.
Экинчи окуучу айтты, менин үй бүлөм чоң dedi. Эми үчүнчү окуучу ушул менин үй бүлөм чоң деген сүйлөмдү кошуп, андан кийин дагы бир сүйлөм кошот. Ушуга маанилеш келген сүйлөм болуш керек. Башкача айтканда биз текст түзөбүз, ошол тексттин ар бир сүйлөмүн эстеп калышыбыз керек. Так, ким баштап берет? Кана ким биринчи сүйлөмдү айтат? Шакирова башта. Жогоруда турат экенсиң, сен айта берейин. Бир сүйлөм айтчы, үй бүлө деген сөздү кошуп. Менин үй бүлөм чоң жана ынтымактуу. Азамат. Эң жакшы. Нурайда улантабыз. Шакированын сүйлөмүн кошуп, андан ары өзүң ылайсың. Менин үй бүлөм чоң жана ынтымактуу. Биздин үй бүлөдө өтө азыр ойлонбойм. Биздин үй бүлөбүз чоң жана ынтымактуу. Деди, Эбру. Биздин үй бүлөбүз чоң жана ынтымактуу. Биздин үй бүлөбүздө азыр Тартип жөнүндө айтпайлыбы, тартип кандай силердин үй бүлөңөрдө? Биздин үй бүлөбүз чоң жана ынтымактуу. Биздин үй бүлөбүздө баарыбыз тартипти сактап, бири-бирибиздин айтканыбызды кылабыз. Бир аз оңдой эле. Мына балдар, ушул нерсеге да маани беришибиз керек экен да, кайталоо, орунсуз кайталоо деген бар да. Текстте бир сөз кайра-кайра кайталанбаш керек. Анын ордуна синонимин же башка сөздү колдонуш керек. Биринчи сүйлөмдө биздин үй бүлөбүз чоң жана ынтымактуу. Демек, экинчи сүйлөмдө ушул сөздөрдүн синонимдерин колдонушубуз керек экен. Сенин сүйлөмүңдө кайра эле биздин үй бүлөдө болуп калды. Бир аз оңдойбуз. Биздин үй бүлөбүз чоң жана ынтымактуу. Бизде тартип аябай бекем дейли, экинчи сүйлөмдө. Үчүнчүсүн улантабыз андан ары. Ислам. Биринчи, экинчи сүйлөмдү кошосуң, үчүнчү сүйлөмдү өзүң түзөсүң. Ислам. Ким азыр мен деди? Балдар, тартынбайбыз, сүйлөшө беребиз. Кадимки сабакта отургандай эле сүйлөшө беребиз. Искендер. Искендер. Барбы? Болор. Мен айтып көрөм. Ислам, сен угуп атабыз. Айта бер, Ислам. Барбы балдар, каалоочулар, үчүнчү сүйлөмдү. Мен айтып көрөйүнбү? Так, мен деген ким? Атыңды айттың? Азиз, Акбаралиев Азиз. Акбаралиев, айт сен, ооба. Биздин үй бүлө чоң жана ынтымактуу. Бизде тартипти сакташат. Аябай сакташат, Биздин үй бүлөнүн өзүнүн тартиптери бар. Өзүнүн тартиптери бар. Жакшы. Азаматсыңар, жакшы. Анда кийинки тапшырмага өтөбүз. Демек балдар, төмөнкү тексттерден алгач мен силерге атама сүйлөм жөнүндө түшүнүп берейин, Демек балдар, ушул атама сүйлөм дегенибиз бул тексттин башында келет дагы, ал ошол алдыдагы биз окуй турган текст жөнүндө кыскача маалымат берет. Мисалы, биз айттык азыр үй бүлө дедик дагы, анан үй бүлө жөнүндө андан ары сүйлөп кеттик. Бул силердин эне тилиңер орус тилиндеги назывное предложение болот, Атама сүйлөм түрдүү мааниде колдонулушу мүмкүн. Мына карагыла, мезгилдик мааниде, таң, түн, орундук маани билдириши мүмкүн, ак өргө, биздин мектеп, орундук маани билдирип атат. Ошондой эле эмоциялуу мааниде болушу мүмкүн. Сулуу май, кереметтүү Кыргызстаным,
Же болбосо окуяларды, заттарды атоо маанисинде болушу мүмкүн. Кандуу согуш, революция деп тексттин башында келет дагы атама сүйлөмдөр, андан ары текст уланып кетет экен. Эми ушул төмөнкү мини тексттерден атама сүйлөмдөрдү табабыз. Ислам, микрофонуңуз иштеп атабы, иштебей атабы? Ислам, укпай атабыз сени. Нураида. Мен айтып берем атама сүйлөмдөрдү. Биринчи текстти оку, неме? Биринчи текстте атама сүйлөм бул тарбия деген экен. Текстти толук окуйбуз, интонациясын, тыныш белгилерин туура коюп окуйбуз, балдар. Тарбия ал кимден алтын, эмнеден алтын? Үй бүлөдөнбү, коомдонбу? Адам канча жашка чейин тарбия алса болот? Бул сүйлөмдө атама бул текстте атама сүйлөм тарбия деген экен. Тарбия деген сүйлөм бул атама сүйлөм болду, жакшы. Экинчи текст. Мен айтайын, эжеке. Шакирова, Ата-эне, биз аларды тандабайбыз, алар кандай болсо да биз үчүн эң кымбат, эң идеалдуу кишилер. Бул текстте ата-эне атама сүйлөм. Демек бул текстте ата-эне деген сөз атама сүйлөмдүн сүйлөм болду. Кийинки сүйлөмдү. Мен окуймун? Насирова. Ооба. Мектеп короосу, биз аны абдан сагындык. Уланта алабызбы ушул текстти? Мен улантып көрө берейинби? Насирова, уланта алабызбы? Мектеп короосу, биз аны абдан сагындык. Көчөгө коңгуроодо чыгып, столовый ашканага барып, досторубуз менен отурмудагы. Азамат, эң жакшы. Мына көрдүңөрбү балдар? Демек атама сүйлөм дегени тексттин башында келет экен дагы, ошол текст жөнүндө алдыда эмне жөнүндө сөз болоору жөнүндө бизге маалымат берет экен, атама сүйлөм. Сөз байлыкты өстүрүү, сезимдерди чыгармачылык менен жаза алуу үчүн төмөнкү тапшырманы аткарып көрөбүз. Демек, биринчи сөзүбүз үй бүлө, бул биз синквейн жасайбыз. Синквейн менен таанышпызбы, балдар? Ооба. Демек, синквейн үлгү катары мен эже деген сөздү алдым. Бул менин эжем, себеби муну мен түздүм. Мен эжемди ушинтип элестетем. Биринчи темасы эже, эки сын атоот жазышыбыз керек, балдар. Эже камкор, мээримдүү. Үчүнчүсү үч этиш болуш керек. Жардамдашат, үйрөтөт, сүйөт. 4 сөздүү сүйлөм болуш керек. 4-сүсү менин эжем абдан сулуу. 5-чиси образ, символ же синоним болуш керек. Мен эжемди элестеткенимде ал мага тирек, мага опора катары элестелет. Так, эми үй бүлө деген сөздү ким ушул сыяктуу кылып синквейн түзүп бере алат? Үй бүлө деген сөздү. Барбы? Шакирова. Жок, эжеке, мен али не могу сейчас составить. Нураида. Үй бүлөбүз чоң жана тарбиялуу, үлгүлүү. Үлгүлүү дейли, Азамат. Чоң, үлгүлүү. Үчүнчүсү бири-бириге камкор көрөт. Камкорлук кылат. Бири-бирине жардамдашат жана бири-биринин айтканын кылат. Төртүнчүсү биздин үй бүлөбүз өтө мээримдүү. Менин үй бүлөм бул менин жакындарым. Жакшы. Как бы ассоциация.
Ассоциация жакшы. Жакын адам. Жакын адам, жакшы. Синквент түзгөндө балдар мүмкүн болушунча биз кыскартабыз. Ошол сүйлөмүбүздү, оюбузду бир сөз менен бергенге аракет кылабыз. Азамат Нурайда жакшы, демек образ, символ болгондо бул эң жакын адам деген түшүнүктү берет экен. Кийинкиси. Так, апа деген сөз биздин бул дүйнөдөгү эң жакын адамыбыз. Биз 5 сезимди беребиз. Ошол апага карата, ар ким өзүнүн апасын элестетсин. Апага 5 сезимди айтабыз. Биринчи сапта, апа, эмнени көрдүм? Ким аткара алат? Ушул суроолорго жооп гана беребиз. Мавлянов, жооп бере алабызбы? Жок. Аракет кылып көрбөйлүбү? Апа, эмнени көрдүм? Көз алдыңа эмне келди? Жакшы меримдүү аял. Азамат. Меримдүү аял. Атың ким сенин? Бул жакта редмиде эле жазылып турат да. Абдулхакимов Абдурахман. Абдурахман, жакшы. Экинчи тап. Эмне угулду? Мындай нежный голос кандай болот эжеке? Жагымдуу. Жагымдуу үнү болот. Үн. Азамат. Жагымдуу үн угулду. Апамдын жыты. Женнеттин жыты. Ой, Азамат, эң сонун жаннаттын жыты. Кандай таам эске келди? Апа дегенде. Жакшы даамдуу пышырган овкаттан даам келди. Тамактын даамдуу, тамактын жыты келди. Азамат, эми жан дүйнөм эмнени каалады? О, кандай болот эжеке жан дүйнө? Жан дүйнөм эмнени каалады? Сен ошол мындай жан дүйнөңдө, душаңда эмнени кааладың? Эмне кылгың келди? Что ты хочешь? Апамабы? Апам менен атамды ажыга жөнөтүш. Жакшы. Азамат, эң сонун Абдурахман. Кийинки сүйлөм, кийинки тапшырмабыз ата деген ыр, акро ыр. Муну кимдир аткара алат, кимдир аткара албайт. Биз ыр түзбөсөк дагы сөз, сүйлөм түзөлү. Ата деген, акро деген бул балдар сөзлөрдүн баш тамгаларынан кыскартылган тапшырма. Айта бер. Ата акылдуу, тарбиялуу, анан Адептүү. Адептүү. Ата адептүү десек окшошобу, бир аз атабыздын баягы сыпаттарын, анын аткарган милдеттерин, иштерин элестетип көрөлүчү. Атамга менен кеткен. Аракетчил. Аракетчил, дагы? Асказоо. Акылдуу. Ак көңүл. Ак көңүл. Болду окшойт, жакшы балдар. Демек, биздин жашообуздагы эң негизги нерсе үй бүлө жана ата эненин ыраазычылыгы экен. Демек, сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Үй бүлөбүз бизге эмне берет? Насирова. Үй бүлөбүз бизге балдарга жакшы тарбия, алардын ушул уясынан алыска учуп кете ала турган канат берет. Азамат. Биз үй бүлөбүзгө эмне бере алабыз? Азиз. Азиздин жообуну кайлы, ар ким өз-өзүнүн жообун даярдап турсун. Биз үй бүлөбүзгө эмне бере алабыз? Биз үй бүлөбүзгө өзүбүздөн кичине инилерибизге жакшы тарбия бере алабыз. Ата-энеге жакшы жардам берип, камкордук кыла алабыз. Жакшы. Так, кезек менен айта бергиле, Насирова. Биз эгер үй бүлөдө улуусу болсок, өзүбүздүн үлгүбүз менен кичинекейлерибизге үлгү болуп, ата-энебиздин ишеничин актай алабыз келечекте. Жакшы. Шакирова. Я еще пока не готова. Кыргыз тили сабагында кыргызча сүйлөйбүз. Дагы жооп. Ким жооп берет? Үйдө көргөн тарбиябызды көчөгө чыгып жамандабай, ата-энебиз берген тарбияны актап, жүздөрүн жерге көрсөтпөй, ошондой. Жакшы. Эжеке мен айта берейинби?
Биз үй бүлөбүзгө эмне бере алабыз дегенде баары мындайча айтканда ата энемди Меккеге жөнөтүп, мындай чоңойгондо чоң үй куруп берем, атама машина алып берем дейсе болот. Бирок андай айтканда биз эртеңки күнүбүз эмне болушун билбейбиз. Энди Кудай сактасын, бирок биз азыртан баштап өзүбүздүн үй бүлөбүзгө мээрим жана ар бир өзүбүздүн ишибиз менен, сөздөрүбүз менен жакшы көрүшүбүздү айтуубуз зарыл. Жакшы. Сүйүү бере алабыз, албетте сүйүү бере алабыз, мээрим бере алабыз. Колубуздан келген бардык нерсени бергенге аракет кылабыз. Сагыл соңуна чыкты балдар, тапшырмагыла. Экранды скриншоттоп алсаңар болот. Үй бүлө тууралуу айтылган улуу инсандардын афоризмдеринен 6-7-өн таап, кыргыз тилинде жазып жөнөтөсүңөр. Ар бир группанын окуучулары өзүңөрдүн мугалимдериңерге, биринчи группа Инабат Абдрахмановага, экинчи группа мага жибересиңер. Үй бүлө тууралуу өтө көп афоризм, цитаталар бар. Жазуучулардын орус тилинде, англис тилинде, кыргыз тилинде издесеңер деле табылат. Ошолордон өзүңөргө эң жаккан, жакшыларын 6-7-өсүн сулуу, жакшынакай кылып жазгыла дагы сүрөткө тартып, WhatsApp'тан жөнөтүп койгула. Түшүнүктүү болдубу балдар? Мен силерден интервью алып коеюн. Бүгүнкү сабактан эмнени үйрөндүң? Кайсы тапшырма кызыктуу болду? Аткаргың келген жок, эмне татаал болду? Ушул суроолорго жоопту SMS чат аркылуу азыр жазып койгула. Мен конференцияны жаппай турамын. Силердин жооңарды күтөмүн. Анан силер менен коштошомун. Кийинки сабакка чейин саламатта тургула. Азыр жооп береликпи? Азыр SMS чат аркылуу жазып койгула. Же WhatsApp аркылуу жазып койсоңор деле болот. Эчике баягы кыйын татаал болгону, мага башында конференцияга киргенде звугу чыкпады. Теманы башымдан өткөзүп бердим. Хорошо, ошолордун бардыгын жазып кое бергиле. Матсбек эжеке.
Эжеге конференция бүтті уже. Ооба балдар, сабак бүттү. Мен уже конференцияны завершить этип атамын. Кийинки сабакка жолугушканга чейин саламатта калгыла. Мунун баары запись болду. Записти мен YouTube'га жүктөп, силердин группаңарга ссылкасын жөнөтүп коем. Сабакка катышпагандар кайра кирип көрсө болот. Саламатта тургула. Саламатта калыңыз.